What's up, everyone? This is Chattel English. Today we will talk about verb be, negative. Okay. So, саламатсыздарбы? Бүгүн биз be этишинин терс сүйлөмдөрүнө карайбыз, көңүл бурабыз. Немесе баштайт. Өткөн сабактардын бирөөсүндө be эмнегени түшүндүргөм, дагы бир жолу кайталап кетем. Be бул ушундай абалды билдиргич этиш деп койсок болот да, ал ата тоочко карап өзгөрөт, Эсиңерде болсо, мисалы үчүн ата тооч эгер I болсо am болот. Be ушинтип өзгөрөт. He, she, it болсо ал is болот. Ошондой эле анан we, you, they болсо are болуп калат. Бул бизге абалды билдирет. Мисалы үчүн мен үйдөмүн, менин абалым I am at home. Же болбосо I should get a better tip. Же болбосо мен, то есть биз кыргызбыз. We are Kyrgyz да. Ошондой эле бул ушул эле ата тоочтор менен чектелбейт. Негизи эмне гана болбосун же ким гана болбосун, нерсеби, адамбы, ошонун баарын абалын билдире турган ушул be, абалды. Бирок только абалды, кыймыл аракетти эмес, абалды, Абал орусча айтканда состояние. Окей. Азыр дагы бир эки түшүндүрөм. Мисалы үчүн, сиздер менин атым Өмүр дегенди мектептен үйрөнгөнсүңөр, My name is Өмүр. Ушул is ушул жерде абалды билдирет да. Менин атымдын абалы Өмүр дегендейчи. Же болбосо бул стол. This is a table. Кайрадан эле is абалды билдирип атат. Ушинтип кете берет. Okay? Alright, so now эми бирок ушунун терс жагын карайбыз. Терс жагы оңой эле. Жөн эле нотту коюп койсоңор, мисалы үчүн am, is, are. Булар качан колдонушун билебиз. Муну терс кылыш үчүн баарына эле нотту коюп койсок, терс болуп калат. Мисалы үчүн мен студент эмесмин. I am not a student. Да? Ал менин досум эмес. He is not my friend. He is not my friend. Биз ач эмеспиз. Курсак ток дегенде. We're not hungry. We're not hungry. Демек, байкасаңар жөн эле ушул нотту коюп койду. Okay, so now ушул ноттордун эми кыскартканда кантип өзгөрөт, ошолорду карайбыз. Мисалы үчүн I am not дегенди биз I'm not деп айтсак болот. I'm not. Эгер he is not болсо he's not. Да? He's not десе болот. Же болбосо he isn't десе болот, да? Кыскартса болот. We are not дегенди дагы ошондой эле кыскартабыз. We're not биринчиси. Экинчиси we aren't. Okay. So, эми мисалы үчүн силер бат айткандар, то есть бат айтканда, негизи эле бат айтканда мен үйдө эмесмин. I'm not at home.
I'm not at home. Al aç emes. He's not hungry. He's not hungry. Yeah? He's not. Görüngөр bарын aralaştırsanız var. He isn't hungry. Yeah? We're not teachers. Biz mugallim emesbiz. We're not teachers. Biz trainerbiz. We're trainers. Yeah? We're not teachers, we're trainers. We aren't teachers, we're trainers. Oşent getörün. Okay. Kayradan ошол жанагы ата тоочтор менен чектелбей, бул жерде кандайдыр бир нерсе болушу мүмкүн, ким башка адамдын аты болушу мүмкүн. Кете берет, Аз мен дагы бир эки мисал берем. Мисал үчүн өмүр үйдө эмес. Өзүңөр айтып көргүлөчү. Мында болуш керек. Ömür is not at home. Yeah? Ömür is not at home. Yeah? Misal üçün maksat Anglish'ın emes. Maksat is not English. Yeah? Байкасаңар бир гана абал бул жердечи. Кыймыл аракет жок. Мисалы үчүн максат чуркайт, уже бул кыймыл аракет. Өмүр үйдө тамактанбайт, бул уже кыймыл аракет. Эмне кылбайт, эмне кылат. Кылуу деген болуп атат, кыймыл аракет бар. А бул жөн гана бир гана абал. Ошондуктан ошону байкап жүргүлө. Дагы бир эки мисал. Okay. This is not my house, да? This is not my house. Bu menин үйүм эмес. My parents are strict. My parents are strict. Менин ата-энелерим строгий. Okay. Alright, so if you like this video, please share this with your friends. If you have any questions, comment down below. Don't forget to subscribe, and we're ready to answer your questions. Эгер бул видео сиздерге жакса, башка бирөөлөр менен бөлүшүңүздөрдү суранабыз. Суроолоруңар болсо, пикир калтырып бизге коммент таштап кетсеңер болот. Ошондой эле бизге жазылганды унутпаңыздар. This is Chattel English. Анан негизи вотсаптан курстарды беребиз. Эгер курстар боюнча суроолоруңар болсо, дайым бизге вотсап номерге жазып сурап билсеңер болот. Alright, so talk to you next time.